Бул ачыктан ачык кысым. Бул буга чейинки бийликтерди ошентип коркутуп, кысымга алып баш көтөрүүгө келген. Президент жакындарынан, туугандарынан түшүп аткан буйрукту сөзсүз түрдө аткарат. 2 жылдын ичинде булар бийликке келип, болуп көрбөгөндө жалгандарды айтып, элдин башын айлаткан 2 жылдын ичиндеги Бакиевдин убагына келдик бүгүнкү күндө биз. 1,5 жылдын ичинде биз 30 жылда жетишкен баалуулуктарыбыздан акыркы 1,5 жылда ажырап калдык. Мына дөөлөт, манасы дөөлөттүн чыгып кетиши ушуга бирден бир далил деп айтсак болот да. Эми азыркы депутаттардын жеетесин көрүп атасыңар. Булардын көпчүлүгү эрчиме президенттин администрациясына баш ийген, алардын айтканынан чыга албаган эл өкүлдөрү. Оппозиция эч кандай сунуш жок эле, куру кыйкырык, сындан башка айтпай атат деп атпайбы? Ошонун негизинде биз мына президентке бир 3 сунуш киргизүү жөнүндө мен сунуш кылдым, баары макул болду. Буюрса биз эртең аны жарыя кылабыз. Бул биринчиси адам укугу, демократиялык принциптердин сакталышы, сөз эркиндиги деген темаларды камтып, бүгүнкү күндөгү сөз эркиндигине болгон, журналисттерге болгон кысым токтотулушу керек, саясий куугунтук токтотулушу керек, саясий туткундар түрмөдөн чыгарылышы керек деген биринчи маселени президентке койдук. Экинчи маселе бул мамлекеттин суверендүүлүгү, көз каранды эместиги. Биз Конституциядан декларация кылып жазып алганыбыз менен бүгүнкү күндө ал биз чыныгы көз каранды эместикке жетишелекпиз деп айтып атабыз да. Мисалы, кайсы мамлекет менен мамиле кылуу, кайсыдыр мамлекет менен. Бул суверендүү өлкөнүн иши. Бирок тилекке каршы биз 2015 жылдан бери Америка менен кызматташуу боюнча келишимге кол кое албай жатабыз. Москвадан коркуп, ачыгын айтсакчы. Президент өткөндө акыркы интервьюсунда айтты, мен кол коем деп. Биз буну кубатташыбыз керек. Как суверендүү өлкөнүн көз каранды эмес мамлекеттин президенти катары ал киши кол коюш керек. Биз оппозициябызбы, позициябызга ага карабай, мамлекеттин суверендүүлүгү, бүтүндүгү деген адам укугу, басма сөз эркиндиги деген маселелерде биз бир болушубуз керек деген биз сунушту берип атабыз да. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, биз 25 жылдан ашык убакыттан бери дагы эле ушу чоң мамлекеттин таасири астында биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун кура албай келатабыз. Себеби ал улуу державанын кызыкчылыгына дал келбейт экенбиз. Мына темир жол курушубуз. Себеби биз темир жол курган болсок, анда биз экономикалык көз каранды эместикке жетишип калабыз. Ал улуу державага көз каранды эмес болуп калабыз. Бизде 1 миллион киши мигрант болуп сыртка чыкпай калат. Биздин экономикабыз тездик менен динамикалуу өнүгүүгө түшөт. Эгер биз ушул темир жолду куруп алсак. Ошондуктан мына президенттер шайлангандар темир жолду курам деп баштайт. Москвага 2 жолу баргандан кийин курбай калат. Ушулардын кысымы артында да. Мына Садыр Жапаровдагы президент келгенден баштап мен темир жолду курам деди, бирок акыркы учурларда ал куруу жөнүндө сөз токтоп калды. Биз ушул маселени талап катары президент курганды башташ керек, биз аны колдошубуз керек. Ушул үч маселени бүгүн мен сунуш кылдым. Бирдиктүү демократиялык кыймылдын мүчөлөрү бири дагы каршы болгон жок, бир добуштан кабыл алынды. Рахмат. Ошол АКШ менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюлса, ошонун күнгөй тескейи кандай болушу мүмкүн? Сөзсүз түрдө мындай да, кээ бир мамлекет менен дүйнө өзү мындай талаш тартыштан турат да. Ошондуктан анын плюсу да болот, минусу да болот. Ошого карабастан биз баягы көп векторлуу сырткы саясат жүргүзүп атпайбызбы? Ошонун негизинде биз сөз кол коюшубуз керек. Экинчиден, биздин сырткы саясаттабыздагы эң негизги баягы доктринабыздын бири бул биз кол койсок, ал 3-чү, 4-чү мамлекетке каршы келбейт. Ошондой саясаттын негизинде биз кол коюшуп, бардык ар кандай мамлекет, Евросоюз менен, Индия, Кытай, Орусия, Япония, баары менен, Түркия баары менен биз бирдей көз каранды эмес мамлекет катары бирдей аракет кылып кызматташыбыз керек. Дүйнө бүгүнкү күндө ошондон турат. Ошон үчүн көз каранды эмеспиз, ошон үчүн биз баягы суверендүү мамлекетпиз. Биз ошо суверендүү мамлекет деп атпайбыз, анан ошо Кыргызстан, Орусия менен Украина ортосунда болгон жаңжалда өзүнүн калыс пикирин билдиргенин орусиялык айрым журналисттер маселен, саясатчылар, Соловьев өңдүү журналисттер ошол түз эфирде билдирди да, бул деген Кыргызстан ары же бери болсун, мындай болбойт дегендей эле маанайдачы. Анан ошол мурдагы
президент администрациясынын орун басары Владимир Косакин бул жака келип кеткенин айтып атат. Булар деги эле кандай коңгуроону кагышат бизге? Бул ачыктан ачык кысым. Бул буга чейинки бийликтерди ошентип коркутуп, кысымга алып баш көтөрүүгө келген. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Бирок биз мындай кысымга баш бербешибиз керек. Себеби биздин конституциябыз, биздин элибиз, биздин мамлекеттик кызыкчылыктын кызыкчылык эске алуу менен биз саясат жүргүзүшүбүз керек. Мисалы биз менен бул эртең Украина менен согушабыз, биз барбашыбыз керек да, туурабы? Биз бул жерде калыс болушубуз керек. Биз мамлекеттин сырткы саясаты ушу калыс болуу. Биз оппозициялык саясатчыларды да колдойбуз. Ошон үчүн бийлик башындагылар бекем туруш керек. Биз калыстык позицияны тайбашыбыз керек. Адам укугу деп калат, ушул акыркы сурооз болсун. Бүгүн эле ушул Манас Дөөлөт Сыдыковдун өлкөдөн чыгып кеткенин айтып атат. Буга кандай баа бересиз? Сөзсүз түрдө бизде адам укугу басмырланып кетти. Мына дүйнөлүк баягы кадыр барктуу уюмдардын эмеси боюнча дагы, эсептөөлөрү боюнча дагы Кыргызстан демократиялык эмес, мурда гибриддик демократиялык өлкөдө биз Украина, Грузия, Монголия, Молдова сыяктуу деңгээлде болчук да. Азыр бизде авторитардык 1,5 жылдын ичинде биз 30 жылда жетишкен баалуулуктарыбыздан акыркы 1,5 жылда ажырап калдык. Мына дөөлөт баягы Манас дөөлөтүн чыгып кетиши ушуга бирден бир далил деп айтсак болот да. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Буга чейин дагы кысымдын айынан сыртка чыгып кеткендерди көбүн билебиз, журналисттерди, башкаларды. Ошондуктан бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Биз колдон келсе ошол бийликке катуу айтып болсо дагы талап кылып буга жол бербеш, бийликке жол бердирбешибиз керек мындай иш аракеттерди. Рахмат атайын, убакыт бөлүп маек. Рахмат силерге дагы, ийгилик болсун. Бүгүнкү баш мыйзам Туңгуй калпарат депчи. Ошол эмне себептер менен алып берет? 1-2 мисал берип кете аласызбы? Эми Туңгуй калпарат дегенди айтып атпайсызбы? Немеде баланс жок. Баш мыйзамда сөзсүз түрдө бийлик бутактарынын ортосунда баланс болуш керек да. Баланс болбогондо эле бир бийлик бутагы калган бийлик бутактарынын үстүнөн үстөмдүк кыла берет. Мына эң негизги көйгөй деп атпайсызбы? Эң негизги көйгөй кайсы азыр? Кыргыздын баары сот адилетсиздигинен жабыркап атат. Туурабы? Эң нааразы болгон системабыз бул ошо жанагы коомдук тартип жана сот системасы болуп атат. Сот системасындагы соттор адилеттүү, таза, ачык иштеш үчүн сот өзүн мен көз карандысызмын, мага эч ким басым кыла албайт, мен эч ким кызматтан ала албайт деген ичинде ишеним болуш керек. Анан эми азыр президент өзү каалагандай дайындап атса, президент өзү каалагандай сотто кызматтан алып атса, президент өзү каалагандай бир соттон бир сотко которуп атса, сот көз карандысыз боло алабы? Боло алабы? Боло албайт. Ал сөзсүз түрдө жогору жактан түшүп аткан президенттин өзүнөн, президент тегерегинен, президент жакындарынан, туугандарынан түшүп аткан буйрукту сөзсүз түрдө аткарат. Сөзсүз түрдө аткарат. Баланс болуш керек. Буга чейин кандай болбосун президенттин андай чоң таасири болгон эмес. Биз 2010-жылы ошондой кылып киргизгенбиз. Сотторду тандоо кеңеши неметсин, тандап алсын. Сотторду тандоо кеңешинин 3/2 жарандык коом болсун деп. Болду, анын баары азыр жокко чыгарылды. Жарандык коомдун эч кандай ал процесске тиешеси жок. Бүт нерсенин баарын президент өзү жалгыз чечип атат да. Ошол себептен адам укугуна жөнөкөй жаран үчүн авторитардык бийлик абдан бир чоң немени жаратып коюп атат. Тобокелчиликти жаратып коюп атат. Президенттик башкарууга өткөнүбүзгө туура 1 жыл болду да. Былтыр 5-майда конституция кабыл алынды эле. Анан ошол 1 жылдын ичинде президенттик башкарууга өз жемишин берип атабы? Мисалы, ошол президенттик башкарууга өтөрдөн мурун өлкө башчысы Садыр Жапаров ошол бийлик ар кайсы тармактарда болуп, жоопкерчилик эч кимде болбой аткандыгын айтты эле да. Азыр жоопкерчилик толук кандуу бир кишинин колунда болду деген эле президент. Эми мындай да, биз жоопкерчилик дегенде кандай деп түшүнүшүбүз керек? Мисалы, бир киши келди дагы убада бердиби? Мен баланча иштерди аткарып берем, мен кыйратам, жыргатам, анан жоопкерчилик да менин өзүмдө болот деди. Ошондо жоопкерчилик кандай болуш керек? Ошол кишини сен жоопко тартышың керек да. А мамлекеттик кызматкер үчүн жоопкерчиликтин түрү эмнеде? Эң негизги түрү эмнеде? Анын кызматтан алынышы. Туурабы? Келди, бизге убада берди. Мен буну жасайм, мени шайлagыла деди. Баарыбыз колдодук, шайладык. 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, эчтеке аткарылган жок. Ошол киши кызматтан кетиш керекпи? Кетиш керек да, убада берди да.
тез эле кыска эле убакытта баарын жасап коем деди. 2 жыл өттү, 5 жыл өттү дейли, мейли 5 жыл өттү, биз айтып атабыз. Болду, мына сен 5 жылда ушул убадаң аткарган жоксуң. Сен жоопкерчиликке тартылышың керек. Сен кызматтан кетишиң керек. Же болбосо сен сотто болушуң керек дейбиз. Мына президентти биз кандай кылып жоопко тарта алабыз? Тарта албайбыз. Механизм жок. Бир гана механизм бар, ал импичмент механизми. Жогорку кеңеш президентти баягы импичмент немеси менен, процедурасы менен кол тийбестигинен ажыратат дагы, анан кадимкидей жөнөкөй жаран катары жоопко тартылат да. Бирок ал импичмент механизмин ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ал жерде конституциялык сот катышат, соттордун баарын президент тайындайт. Ал жерде генеральный прокурор катышат, прокурорду президент тайындайт. Ал жерде депутаттар катышат. Эми азыркы депутаттардын жеетесин көрүп атасыңар. Булардын көпчүлүгү эрчиме президенттин администрациясына баш ийген, алардын айтканынан чыга албаган эл өкүлдөрү. Ошол себептен президенттин президентти биз эч кандай жоопкерчиликке тарта албайбыз. Бир гана маселе, жоопкерчиликке тарта турган маселе, 5 жылдан кийин президент ошол эле адам кайра шайланам десе, ошондо эл айтыш керек да. Болду, 5 жылга сени шайлаганбыз, сен бир да сөзүңдү аткарган жоксуң, биз сени шайлабайбыз деш керек. Бирок биздин элибиз аны түшүнбөй атпайбы? Кайра эле убада берип, кайра эле акча таратып берип койсо эле, же болбосо административдик ресурсту колдонсо кайра шайланып калып атат да. Маселе ошодо болуп атат. Президенттик башкарууда ушул авторитардык режим орношуу мүмкүн деп айтып атпайсызбы? Анан президент бирок эч кандай куугунтук болбой тургандыгын айтып берет да. Бирок бүгүн эле Дөөлөт Сыдыков чет элге чыгып кеткендигин, анан ага бийлик тарабынан кандайдыр бир кысым болгонун жергиликтүү маалымат караштырып берет. Эми андай куугунтуктар болуп атпайбы? Мына өзүңөр деле көрүп атпайсыңарбы? Жеңиш Молдокматов деген ушул 5-6 октябрда биз чогуу эле жүргөнбүз. Баарыбыз чогуу бир жүргөнбүз. Мен мына могу жерде тегерек сол өткөрүп жүрөм. Жеңиш Молдокматов болсо мына сот процесстеринен чыкпай калды. Ошол октябрь окуялары үчүн Жеңиш Молдокматов азыр жоопко тартылып атат. Жөн жерден эле. Азамат Мусакеев ал эмнеден эч кандай жасаган, эч кандай кылмышы жок, эч аракети жок. Канча болду немеде отурганы? СИЗОдо отурганы 3 ай болуп калды го. Президент куугунтукту өзү башынан өткөргөн, адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты өзүнүн башынан өткөргөн киши катары ушул нерселерге абдан бир мындай жооптуу мамиле кылыш керек эле да. Бирок тилекке каршы мындай да. Президент болом деген киши баарын мен кыйратам, баарын мен чечем, мен баарына жетишем деп берет экен да. Бирок чынында бийликке келгенде биринчиден анын баарына жетиш үчүн, анын баарын түшүнүш үчүн, ар бир маселе боюнча туура чечим кабыл алыш үчүн президентте жөндөм болуш керек. Энергиядан башка жөндөм болуш керек, билим болуш керек. Анткени азыркы мезгилде заманбап жашоо абдан татаал. Мамлекеттер да татаал, заманбап мамлекеттер. Ошон үчүн баягы билимдүү адамдарга муктаж болуп атпайбызбы? Көбүнчө эле билимдүү жагына карап атпайбы? Билими барбы, жөндөмү барбы, башкарып кете алабы деген жагына карап атат да. Анан президенттин азыркы күндө андай тажрыйбасы жок, билими да жетишсиз болуп атат. Ошол себептен көп маселелерге өзү кийлигишкен күндө дагы маселени толук кандуу чече албай атат, анткени толук кандуу түшүнө албай жатат. Ошол себептен тегерегиндегилери көп нерсени чечип коюп атат. Анан болгондо дагы ушул жанагы адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, коопсуздук, коомдук тартип деген жагын президент толугу менен өзүнүн жанында жүргөн кишилерге өткөрүп берип койду. Ал жагын өзү тейлеген да жок. Эми кээде баягы өтө эле адилетсиздик болуп кеткенде баягы чыркырагандардын үнүн угуп коюп эле бошоткула дебесе, чынында көп нерсеге жетишпей да атат да. Анткени көп эле учурда президенттин тегереги бузат да. Президент өзүнүн ниети түз, ниети ак болсо дагы тегерегиндеги кара ниеттүү адамдар абдан көп болот. Ошолор бузат. Ошолордун таасиринен чыга албай калып атпайбы президенттердин көпчүлүгү? Анан азыр биз көрүп атабыз. Азыркы учурда дагы президент эң жакын досторун, эң мындай жанында жүргөн тарапташтардын баарын жооптуу кызматтарга коюп койду. Ошолордун таасиринен президент азыркы күндө чыга албай атат. Бул маселе эмнеге мындай чечилип атат десең, оодарып коюп атат да. Тиги киши чечиш керек эле депчи, оодарып коюп атат. Чынында баарын мен чечем деп убада бербеди эле. Мен чечем, мен кыйратам, мен жыргатам деп. Эми андай убада бергенден кийин, баш мыйзамды ошол аякташтырып неметип койгондон кийин, жазып койгондон кийин биз президенттен талап кылабыз.
Президент чечпесе анда ким чечип атат мисалы? Мындай да мисалы кандайдыр бир адам бир мамлекеттик чоң бир көйгөй болсо да ошону президент түшүнүп турса, анан келгиле чечебиз деп атса, бирок ошол көйгөйдү чечиш үчүн президентте деңгээлүү болуш керек да, түшүнүк болуш керек да, аны сөзсүз түрдө изилдеп чыгыш керек, ар кандай пикирлерди угуш керек, анан ошонун негизинде баарын чогултуп кеңешип туруп анан бир чечим кабыл алыш керек. Президент чечим кабыл алып, президент жоопкерчиликти өзүнө алып атат да. А бул жерде көйгөй барбы? Ким чечет? Баланча министр чечсин. Туура эмес чечилип калса, анда эртең кызматтан кетет деген эле маселе болуп атат да. Чечилбей атат да. Президенттик башкаруу болгондон кийин ошол маселенин баарын президент чечет. Биз өзүбүз кичинекей эле чакан эле өлкөбүз. Эгерде билимдүү, жөндөмдүү президент болсо, ошонун баарына жетишмек. А чынында эми баягы эл дагы алданып калды. Өзүбүздүн карапайым, өзүбүздөн чыккан бала десе эле, ооба бизде экен деп эле шайлап алды да. Чынында мамлекеттик башкаруу деген бул өзүнчө бир неме да. Бул абдан бир чоң немени талап кылат да. Билимдүүлүктү, жөндөмдүүлүктү талап кылат. Бул өзүнчө бир мындай өнөр деп койсок болот да, саясий өнөр деп койсок болот. Акыркы сурообуз болсун, ошол бүгүн эле Манасчы Дөлөт Садыковдун чет өлкөгө чыгып кеткени аябай талкуу жаратып атат да жаш тармактарда. Анан деги эле ошол ак үйдүн салынышы боюнча, анан бүгүнкү күндө зарыл беле, анан ошол Манас Дөлөт Садыковдун чыгып кеткени боюнча пикир берсеңиз. Эч кандай зарылчылык жок болчу. Анан бул дагы бир далил да, мен айтып атпаймынбы, көп нерседен президенттин түшүнүгү жок болуп атат депчи. Аны бузуп атканда өзүңөр билесиңер, Ысык көл гостиницасын бузуп атканда эле ошондо эле аябай бир талкууга алды. Туурабы? Эмнеге бузуп атат? Буну ким эмне кылган атат деп. Ошондо мына ачыктык жок. Азыркы күндө бийлик ачык иштебесе, ар кандай мындай шек саноолор, ар кандай демелер пайда боло берет. Күмөн саноолор пайда боло берет да. Ошондо эле элге айтып эле, мына биз мону бузган атабыз, ушунун ордуна жаңы ак үй салган атабыз, кандай деп ойлойсуңар десе, эл ошол талкууга катышмак да. Анан булар көшөгөнүн артында жашырып жаап, анын баарын талкалатып, анан кийин жанагы Манас айылына кирип кеткенде анан билинип калып атпайбы? Булар ак үй салат экен деген. Ошондо мойнуна алганга, ачык айтканга аргасыз болуп атат да. Эгерде ошол маселени жана манасчылар көтөрүп чыкпаса, бирдеме курулуп атат болмок дагы. Анан кийин бир жыл, 2 жылдан кийин, биз мына жаңы ак үй салып койдук да, анан бизге жарыя кылып коймок да. Болбосо ачык иштейм деген адам керекпи бизге? Ушундай бир неме өткөндө айтпадыбы, эми конок тоскондон уялып атабыз депчи. Азыр мамлекет чынында абдан бир чоң кризисте турат. Баягы мугалимдердин айлыгын көбөйгөндө эле ошондо эле экономисттер суроо бербедиби? Көрсөткүчүңөр, экономикалык көрсөткүчтөрдүн баары төмөн. Мамлекет кризисте. Эмненин эсебинен айлык көбөйтүп атасыңар? Эртең ошо көбөйтүлгөн айлык эмес, мындай минимальный айлыкты бере албай жүрбөгүлө. Эмнеге таянып атасыңар? Кирешиңер жокко дегендей деп экономисттердин баары суроо берип атпайбы? Анан ушундай мамлекет кыйналып турганда президент өзү баягы үнөмдөөгө чакыргандан кийин менин оюмча эч кандай муктаждык бул жерде жок болчу да. Анан эми парламентти карап көргүлө, эч кандай ыйгарым укугу жок. Саны кыскартылган парламент гилтейген, 7 этаж гилтейген бир чоң имаратта отурат. Президент ошол имаратка өкмөтү менен кирип иштесин дагы, жогорку кеңештин аркы жанагы эски аянттагы өкмөттүн үйүнө көчүрүп койсун. Аларга жетиштүү. 90 депутатка 90 кабинет аппаратына дагы бир 40 кабинетине момундай жетишет да. Эмне кереги бар? Момундай гилтеген бир имаратты жогорку кеңеш эли отурат. Эч нерсе чечпеген жогорку кеңешке бул имараттын эмне кереги бар? Эми бул жерде менин оюмча президент баягы кыргыздар айтат го, неме деп атат да. Не деп койчу эле? Чоочу эмес, неме? Кыргыздын бир жакшы сөзү бар, эсте албай атпаймынбы? Ырымдап атат. Президент ырымдап атат да. Баягы ак жолтоо эмес, кара жолтоо үй болуп калбады. Улам эле кыргыз барып басып алат. Анан бийликке келгенде эле ошол жакка киргиси келген жок. Туурабы? Жогорку кеңешке өткөрүп берип койду. Анан ошо баягы өзү ырымчыл адам окшойт, ошону менин оюмча ошону ырымдап атат. Ошол баягы эски жерге барып отургусу келбей атат да. Анан эми кандай болбосун, немеден чыгыш керек да, мындай чыгымдардын баарын
баарын эсептеп туруп бир топ эле чыгымды талап кылат. Болгондо дагы мамлекеттин жерин берип коюп атпайбы, бюджеттен бир тыйын кетпейт деп туруп мамлекеттин жерин берип коюп атат. Бул жерде мыйзамдар бузулуп атат. Мыйзам боюнча сөзсүз түрдө ар кандай курулуш компаниялар катыш керек эле. Булар конкурс жарыялаш керек эле. Курулуш компаниялар катышып өздөрүнүн долбоорлорун сунушташ керек эле. Ошонун ичинде комиссия тандап алыш керек эле. Анан эмнеге президент эч кандай сынак өткөрбөй туруп кандайдыр бир курулуш компанияга абдан маанилүү стратегиялык маанидеги имараттын курулушун өткөрүп берип атат. Анан ушул жерден да шек жаралып атат да. Ал курулуш компания менен мүмкүн президенттин байланышы бар. Туурабы? Мүмкүн президенттин ал жерде чогуу бизнеси бар деген ушундай шек жаралып атат да. Ачыктык жетишпей атат. Мыйзамда көрсөтүлгөн процедуралар бузулуп атат. Абдан мындай жаман нерселер болуп атат чынындачы. Биз жарандык коом, саясатчылар, бийликтен коркпогон саясатчылар жаңы конституциянын иштеп чыгуу боюнча идеяны коомго талкууга таштайбыз. Азыркы конституция, азыркы башкаруу модели Кыргызстан үчүн жараксыз экенин мына бардыгыңар көрдүңөр. Бул бизди туңгуюкка, караңгылыкка, артка 20-30 жыл бизди өлкөбүздү чөгөлөтө турган, жолго алып бара турган башкаруу модели жана конституция болуп эсептелет. Биздин жаңы конституциябыз келечекте боло турган, өзгөчө аялдардан турган, аял лидерден турган, билимдүү аялдардан турган конституциябыздын эмнелерди камтышы керек? Алар бардык эркиндиктер гарантияланышы зарыл. Бир адамдын башкарган бийлигин ГДР менен КНДРдын мен силерге үлгүсүндө айтып бердим. Бизге андай өлкөнүн кереги жок. Бизге парламенттик, демократиялык, эркин өлкө керек. Биз ошондой конституцияга багыт алышыбыз керек. Мен ойлойм, бүгүн баарыбыз үчүн ошол конституцияны иштеп чыга турган, убакытка багыт ала турган убакыт келди деп. Жана биздин кыздарыбызды колдоп койгула, биз колубуздан келишинче ошол конституцияны жазып, жакынкы убактарда, жакынкы айларда коомго талкууга алып чыкканга аракет кылабыз. 2 жылдын ичинде булар бийликке келип, болуп көрбөгөндө жалгандарды айтып, элдин башын айлаткан 2 жылдын ичиндеги ишкерлерге болгон мамиле, мынакей 20-жылы булар келген убакыт, мынакей 21-22 жылкы жыйынтык мынакей көргүлө. Бул 2007 жылдын деңгээлине келди. Бакиевдин убагына келдик бүгүнкү күндө биз. Ишкерлерге бийликтин, УКМКнын, соттордун, милициянын мынакей таасири.